Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырдык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөрүлүп, азыркы учурда орто мектептердин Кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары мен окуучуларга Манас эпосун үйрөнүү жеңил болсун үчүн атайын 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн мындай жумушчу дептерлерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы Кыргыз Республикасынын билим берүү академиясы тарабынан орто мектептердин программасына киргизилген. Азыркы учурда мен Манас эпосунун 2 бөлүгү болгон, чүлтүгүнүн 2 бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча роман жазып жатам. Анын 1 бөлүгү бүтүп, азыр 2 томдун үстүнөн иштеп жаткан мезгилим. Мындан тышкары мен биздин эпосту дүйнөгө дагы андан ары таанылтуу максатында өзүмдүн романымды орус тилине которуп, 2 вариант тең атайын интернет сайт ачтым, epos-manas.com деп. Ошол сайтка 2 варианттан койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен азыркы видеороликтеримди кыргыз тилинде гана чыгарбастан, орус тилинде да чыгарып жатамын. Жана орус тилиндеги видеороликтер дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген азыркы учурда дүйнөнүн ар бир жашоочусу өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде биздин баатырлык эпосубуз менен жана анын негизинде жазылган роман менен таанышып алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, бул видеороликтер жөнүндө алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткан өзүңөрдүн тууган уруктарыңарга, тааныш билиштериңерге, дос жарларыңарга билдирип койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен эпос жана өзүмдүн романым жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо, силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды жазууну окууну улантсам. 7 бап Манастын 40 чороосу менен ууга чыккан. Убакыт билинбестен өтүп, күз айлары да жетип келип, кыргыздар жайлоонун үзүрүн көрүп, жатып калышты. Алмамбеттин келүүсүн күтүп чарчаган Манас бейшемби күнү эртең менен алыстагы чоролоруна 6 чабарманды жиберип, ак келтен аттыртып, 40 чороосун жанына чакыртып алды. Көп өтпөй кыргыл, бакай баштаган 40 чороо ага ар тараптан келип калды. Бизге кандай кызмат бар? Сурады кыргыл. Азаматтар, деди Манас. Силер 5 айдан бери бекер жатып, бир пайда таптыңарбы? Жок, жооп берди бакай. Туура
Biz hiç kayda sırtqa çıkmadık. İki жаққа жылбай, айым менен ушақты угуп, қатындардың арасында отурдук. Ооба, күлүп жиберди кыргыл. Бул эркектин иши эмес, деди манас. Байкап көрсөм, 6 жылдан бери айылдан сырт жакка карыш жылбай, мылтыктын ичи дат болуп, кулан болуп кутуруп, кур семирген ат болду. Ооба батыр, каткырды Бакай. Унусас келгенсип, талаанын тамашасынан сайкашкалар жат болду. Үйдө жата бербестен көңүлүбүз ачпайлыбы? Кантип, деді Бакай. Сенин кандай сунушуң бар? Биз ууга чыгалы. Баарыбыз кийгиздеп, аңуулап, кижирбеген улуу тоолорду аралап, аркар, бугу, кулжатып, кубанычка баталы. Талага чыккандан кийин мурдагыдай буту колубузду чечпестен жырга уктайлы. Ууга чыксак, сонун болбойт беле? Ойлуу сүйлөдү кыргыл. Үйдө жата берип, жан казан ашын баарыбыз аябай сагындык. Мен да аны сагындым. Анжия менен алай арасын кыдырып, мындай аштан жеп, бир чер жазалы. Сунушума эмне дейсиңер? Деп Манас жанындагы жигиттерине кайрылды. Жан делибиз менен макулбуз, жооп берди Бакай. Үйдө жата берип, бук болуп кеттик. Ууга чыкканга силерге канча убакыт керек? Эч кандай убакыттын кереги жок, деди кыргыл. Кокусунан уруш чыгып кетсе, шашып калбоо үчүн бирден тулпарларыбызды байлап, моюндарына алтындан тумак тактырып койгонбуз. Андай болсо, эртеге ууга чыгууга камдангыла, деп буйрук берди Манас. Эртеси таң атканда аттарына минишип, огу менен даарысын алышып, Манас менен кошо 400 жигит ууга жөнөштү. Алар бадандын башы тегинде 2 күн кийик уулашып, 12 айры бугун атып, 5 кийик сулатып, терисин кайыш кылышып, анын этинен жеп алышты. Андан ары барып, капкара болгон кулжадан 54-тү, мастан айуу дегенден 7-ни, жолборттон 8-ти, илбирс менен чөөнү, ири моюн төөнү атышып, баатырлар жолго салышты. Ошол жер ошондон кийин Кара Кулжа деген атакка калды. Сапарын улантып, мергенчилер ала жууку, Үчташка, Саяң жайлак, ара көлгө уу кылышып, ара төз менен ылдыйлап, күндө кийик атышып, 15 күндө чанашты ашып өтүшүп, Өтөлөк деген жерге жетип келишти. Анын укмуштай бөксөсүнө, сазына, көрүнүп учкан казына, ар тараптан сандалап, аябай армына түшкөн булактарына суктанышкан мергенчилер жетиген жагына карап, анын жери чыбыр, майдадыр экендигин көрүштү. Өрөөндү Көтөлөк деп калмактар атаган экен, деп катуу күлдү Манас. Аны жоюп таштап, башка атты коелу, жигиттер. Ортосунда өзөн, кенен сайы, ою тоосу малга аябай жайлуу болгон бул жерде башкача тоо боюнча кимдин кандай сунушу бар? Жердин аты Талас. Ал эми Таластын эси Манас болсун. Кыйкыртты эрдин көтөрүлө Бакай. Абам туура айтып жатат. Эң сонун ат Талас. Ушул атты колдойлуу деп катуу күлүп калышты тегеректегилер. Баатыр кошой туу байлатып, Ос Байталды сойгон жер, Манастын алып жаткан жери ошондон бери Ботомойнок жайык деп аталып калды. Жигиттер Ботомойнокто 6 күн эс алышты. 7-чи күнү кетээрде Манас таң атканда эрте туруп, эриккенден алдында көк жайык өзүн чүй тарапка карады. Анын көз алдында таскара учса шашкандай, таңдайы күйүп качкандай, томуктай болгон тоосу, кашыктай болгон кары жок,
Kara buta şaarı yok. Kimdi sarı özön jattı. Manas anın jeğerenderi koydoy jayna turganına taң kalıp, özünçö tamşandı. Jer bolbosoň koya kal. Talas kuşları, kazdары arpın. Ayabay sonun jer turbayбы? Karaçı. Tep-tegiz bolup jay kalıp, kança mal baksaň da bari toya turganday. Kelgende kursağı toyup, malını arpın jem çöp jıynap, jirgap yaşay turganday. Al emi çүй tarapty karasaň, hiç kanday şaar, tomuktay bolgon too, taştay bolgon kar dagı jok. Birok jeğerenderi jaynap, ömüründe alan bolasyn körbegenдөй, koydoy jaydyp oynap jürüşýär. Egerde et gerek bolsa, şenen kesir alardy atyp alsa bolçuday, dep tiyanak çykardy Manas. 8-nji bap. Almanbet Batır'dın Manas Batır'a uçuragany. Kadırlaşı kökçeden ayrılgandan keyin Almanbet Kazaklardan kaygırıp çıkıp, Günbaşyşka jürüp, uzak joldu basıp ötüp, aябай kıynaldı. Tili kurgap, çıkanak jerge salbastan, çırım uyku albastan, Batır tınım albastan, günü tünü jürdü. Eğerini çarkta kesilgen, açkadan boğur ezilgen, aynekte gözü süzülgen, Almanbet jolda gele jatyp kapı oldu. Bir tuğandarım döşengen kazaklar azabımdı berdi. Emi kayda baramın. Şu en tala yerme çölde ölüp ketembi. Kangıp turgan şor başım, kayda barmak elem. Ey Kuday, maga jaylı jerden ajal jetkirgen. It kuşka jem bolboyun. Azır alsırap jatıp kalsam, kandayşın dep suraytırgan janımda hiç kim yok. Arkamdan izlegen ağa, артымда kalgan bala, jeynim yok bolgonduktan ölsöm hiç kimdin içi açıbayt. Ölümümdü talağa kaltıra körbe, Kuday, dep jalınıp jalbargan Batırdın jaşınan, gözünün yaşı kölдөй tөгüldü. Jolga çıkkanda bir top vakt bolgondan keyin, en talany basıp ötken Almanbet biyik toğga jetdi. Kakıragan talağdan arаңdan zorga ötsöm, emi jolumda toğunun böget bolgon karabaysyňby? Başyn çaýkap uzak sapardan çarçagan Almanbet. Аны kança wagtda basıp ötöm, muну Kuday bilet. O üşkürgen Batır kıl jerendi saldyryp, kayradan jolga çykyp, kечке çeýin jürüp, toğunun çokusuna jetdi. Uşul jerde dem alayın, dep şeşti Almanbet. Tündösü jardanı çölgöndön emne payda? Atına baylap algan çatırın tigip, Batır tündü uşul jerde ötkördü. Erteň oýan turgan Almanbet tamak tanyp alyp, çokudan akyryn düşe başlady. Bir jerge jetkende toğulduylap, bel bolup, jol üç tarapka bölündü. Batır emne kılaryn bilbey, tuktap kaldı. Joldu suraýyn dese, tegerekde hiç kim yok. Tobok elge salıp, düştükö garaý denegen Almanbet oydu gördü. Any gözдөй bet alıp, Batır kara kırçınday bolgon kara suga jetip geldi. Aябай tuttunuk suda su kuşunun baары var. Alardın içinde sazlı jerde elegen, ızılda uçkan ızgıç diyen kuş da uçup yürüptür. Başka kuşlar adamdan kaçsa, ızgıç kuşlar tetikleşince ağa tüyüşet eken. Bulalarının başlatan belki adat. Batır ızıldagan ızgıçlardan hiç kutula almadı. Yakınlarından jat bolup, köngülü kirdep dat bolgon, alysky joldan aябай kıynalgan, sirkesi su kötörбөй turgan Almanbet ızgıçka açуулana süйлödü. Mına urmaktуу joldoşlar, bizdin wagtybız soňuna jetdi. Men siler menen koştoşamyn. Kayradan joluşkança salamatda kalgıla.